Маданият каналы мындан 2 жыл мурун ачылып, эми анын аты өзгөрүлгөнү кайрадан жаңы канал катары ачылышы болду. Ага өкмөт башчы баштаган бир катар атка минерлер катышты. Руханий жана саясий мааниси бийик бул демилгенин максаты улутубуздун байыркы мурасы менен тарыхыбызды даңазалап, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөө болуп саналат. Буга чейин Маданият каналы түз эфир аркылуу чыкпай келсе, бүгүнтөн тарта андай мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Эми тарых менен кыргыз тилинин көйгөйлөрүнөн тарта маселелерди көтөрүп чыгарарын пландап жатышат. Көп нерсе мурун көмүскөдө калып келген, мисалы Маданияттын театр тармагын алабызбы, башка тармактарын алабызбы, маселелер көп болчу. Эми ошолордун баарын ачык айтууга мүмкүнчүлүк, убакыт да көп болот. Спектакльдер беребиз, дүйнөлүк премьералардан беребиз. Анан албетте баягы быйылкы жылдагы тарых жана маданият жылы деп аталды. Аны өзүңөр билесиңер. Ошол багытта тарыхты тереңирээк изилдөөгө аракет кылган бир документалдуу көрсөтүүлөрдү дагы көрсөткөнгө жана даярдаганга аракет кылабыз. Бул КТРКга берилген санариптик мультиплекстин негизинде ишке кирди. Өкмөт тараптан колдоого алынып, жабдыктарды алуу үчүн 8 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы коомдук каналда муну менен 5-чи каналы пайда болду. Эми жакынкы күндөрү дагы бир каналы ачылары күтүлүүдө. Бирок телеканалдар ачылганы менен сапаты кандай болот деген суроо туулат. Мамлекеттик башкы канал катары 6 каналды сапаттуу иштетип кете алабы деген күмөндүү суроолор жаралууда. Буюрса, ичин сапаттуу, кызыктуу мазмун менен толтуруштагы бул эбегейси чоң кызмат. Бирок аны биз өтөөгө, ушул жоопкерчиликти өзүбүзгө жүктөөгө даярбыз. Учурда өлкөдө мамлекеттик 13 телеканал бир социалдык пакетке кирди. Эми дагы 2 мамлекеттик тармактык каналдардын ачылары күтүлүүдө. Сынактык негизде жеке каналдар дагы жарык көрөт. Буга чейин июнь айында аналогдук берүүлөр токтотулары маалымдалган. Май айынан тартып аналогдук берүүлөрдү өчүрүү графиги бекитилет. Кайсы толук өчүрүлүү Кыргызстан же үйрөнүү областтар менен өчүрүлүү. Ошол мына бүгүн биринчи жыйыны болот, Кудай буйрса. Анан ошол 1-майга чейин мөөнөтүбүз бар. Ошол жумушчу топко атайын ушул программаны ишке ашыра турган мамлекеттик органдар баары кирет. Анан ошол негизи анан элге жарыяп беребиз. Жалпысынан Кыргызстанда 14 мультиплекс бар. Бир мультиплексте бир канча канал ачууга мүмкүн. Учурда 13 мамлекеттик канал бириккен бир. Жеке менчик каналдар бир мультиплексте иштеп жатат. Азырынча Кыргызстанда канча канал ачылып калары белгисиз. Бирок 14 мультиплексти пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Улукбек Кутманбаев, Телек Асхатбеков, Вести Бишкек.